Үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Бирок биздин оюбуз боюнча аял заты ишкер айымдар экономикага жалаң гана экономика салым салбастан экономика, мамлекет дагы биздин үнүбүздү угуш керек. Туурабы? Ошондуктан өзүңүз көргөнүздөй көйгөйлөрүбүз бирдей экен. Көрдүңүздөрбү? 6 команда улам бири-бирин кайталап айта баштады. Баткендеги ишкер айымдар дагы ушундай көйгөйлөрдү көтөрүшү. Демек, көйгөйлөрүбүз бир болсо, чогулап, биргелеп, ушул көйгөйлөрдү чечишибиз керек. Эгерде өзүбүзгө жоопкерчиликти алсак, жалаң гана мага бер дебестен уюшулуп, мисалы, эгерде Ошто курак уюмунун филиалы ачылса, Ош чыргайт да, туурабы? Эгерде биз өзүбүздүн тажрыйбабызды бөлүшсөк, силер дагы уюм болуп биз долбоорлорго кирсек, окусак, жана стереотиптарды буссак, ошол аркылуу чоң иштерди жүргүзсөк, чоң нерсеге жетишебиз. Жана бардык уюмдар коалицияга чогуу кирсек, Нарындан, Көлдөн, Таластан, Чүйдөн, Токмоктон ар түрлүү шаарларга чоң коалиция болуп кирсек, ушул коалиция бир топ уюмдарды баарыбызды чогултсак, биз мамлекетке барсып, бир добуштан бирдей сөздөрдү, бирдей көйгөйлөрдү бар экендигин көргөзсөк, ошол көйгөйлөрдү чечиш үчүн мамлекеттерден, өнөктөштөрдөн талап кылсак, биз бул нерсени жалаң эле 5 жылда эмес, 3 жылда да чечишибиз мүмкүн. Бардыгы өзүбүздүн колубузда, ошондуктан чогулалы, биригели, жоопкерчиликти өзүбүзгө алалы, аракет кылалы, билим алалы, стереотиптарды бузалы, кыздарга, балдарга башкача мамиле кылалы, жана жетпеген каражаттарга умтулуп, ошол бизге келген каражаттарды бизге карата болгон мамиле менен жасашын.